калгандарга алтын сөйкө, артта отургандар телефон ойноп эмес, элдин тагдырын ойлоп бир нерсе жазып отурат деп ишенип атам. Нарындан чыккан жана Кыргызстанды кармап турган байлардын баары. Ошолордо бир тиын да пайда жок бизге. Мына аттары бар, байлар, биздин жер, биздин айылдык деген. Элге пайдасы жок байлыктын кереги эмне? Нарында 31 депутат бар дейт, ошонун көп болсо эле 3-өн да көрөбүз. Анан эле жана шайлоо болот эле, мэрди шайлоолор деле көчө кыдырып калат. Бизде 3-4 эле депутатты билебиз. Камчыбек Жолдошбаев ар дайым уш жерге президент келгенде эле келет да. Көмүрдүн үстүндө отурат, атасы чычып берип кеткенсип. Ой, кыш түшүп келатат. Бир келип, макул мындай бербейле, жетим жесирлерге бир 500 килограммдан берип койсо болбойбу? Ушу келбейби сени менен чогуу. Мурун жогорку класстардын мугалимдери 67 сом менен айлык алып келишкен ар бир сааты үчүн, туурабы? Анан кимге тийиштүү болду экен ушул вопрос, ушул суроо? Кимиңиздерге тийиштүү болду экен? Колуңуздарды көтөрүп койсоңуздар. Кимдер тактап жооп бере алат болду экен? En büyük şu bu. Karda 1.68. Metrik 3'ten oturat ama. 3'ten oturat bana. Buna göylügen uş yeri. 3 men okuruz. Kaç lira katı? 47 baladan. 50 baladan o. Bu da kutu alalım. O şiddet var. Şiddet vermesin. Чоң ыраазычылык билдирет элем ушул Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаттарына. Мына 3 жерге рахмат, микрофондор коюлуптур, диктофонго жаздырып, протоколго, кагазга түшүрүп атышат. Бүткөндөн кийин дагы кагаз жүзүндө да беребиз. Жогорку Кеңешке ушул Нарын шаарынын депутаттары келди. Келип, ушул Нарын областынын көйгөйлөрүн көп көтөрөсүздөр. Бул ошонун арасында Нарын шаарыбыз бар. Шаардын дагы өтө көп көйгөйлөрү бар, чечилбеген маселелери бар. Элибиз менен бир жолу көйгөйдү ушу Нарын шаарынын жеке маселеси менен чакыруу болду. Ушу Нарындын шаардын өзүнүн көйгөйү барбы жокпу? Биякыла баратабыз, биякыла баратабыз десеп, көйгөй аябай көп. Ушу бир келип, ушу өкмөттөр адамдары менен келип бир чоң жыйын өткөрүп кетсеңиздер, ушу бизге көп көңүл бурсаңыздар. Биз деген Нарын шаарынын өзүнүн депутаты жок, биздин талабыбызды талашкан. Акталанда депутат жок экен, Кочкордун өзүнүн депутаттары бар экен, Жумгалдык бар экен, Атбашчылык бар экен. Бизге көп көңүл бурулбай калат, каражат бурулбай калат, ушул жагынан актап жатабыз деп чакыргандан кийин ошол чакырыгын кабыл алып, Алтынбек болуп мындан бир ай мурун сүйлөшкөнбүз. Андан кийин биз өкмөт башчы Мухаммед Калый Дүйшөкевичке кат жазып, мына артыбызда отурган Кыргыз өлкөсүнүн өкмөтүнүн
өкілдерінің барлығы келишти. Біз сұранғанбыз, ушу министрлер өздері келсе бүгін өкмөттө чоң жыйын болуп, орынбасарларын жөрүп туруп, буга да рахмат айталы. Бирок негизинен ушу көйгөйдүү маселелерди жеринен көрүп, анан эл менен биргеликте чечсек, чечпесек да ошо чечкенге аракет кылып, ошону чечүүнүн жолдорун аныктап, тактап чыксак, кайсы көйгөйлөр көрүнбөй жатат, кайсы жерлерге каражат бөлүнбөй жатат, элдин пикири кандай, бүгүнкү күндөгү нарын элин жашоо шарты кандай деп бүгүн түшкө чейин чын айтайын бир топ жерлерде көрүп чыктык. Ошол жанагы мамлекеттик ипотекалык компания салган жаңы тамыңарды көрдүк. Мен бурун эле сыртынан көрүп кеткен, бүгүн жетекчи өзү да келди. Бул боюнча мен анан өзүмдүн пикиримди айтам. Сиздер да бул боюнча айтсаңыздар керек. Андан кийин Чкалов атындагы мектепте болдук. Андан кийин азыр канализация 3 жерин көрүп келдик. Бирок бир топ маселелерди мага ушул жолугуштун алкагында айтышты. Билим берүү башкармасынын начальниги да айтты, ушу шаар боюнча, Нарын шаар боюнча болгон 7 гана бала бакча. Балдардын саны 5000. Бала бакчада 2500, кезекте турган 1100. Бара турган 300-800 бала бакчага баруу мүмкүнчүлүгү жок болот деп. Мындайча айтканда 4 бала бакча жок. Мектептер жөнүндө айтып беришти. Бир топ маалыматтардын бардыгын алдым. Булардын бардыгын көңүл бура турган, каражат булдура турган нерсе, буну карайбыз. Бирок негизинен сиздер менен жолугушка келгеним себеби эле ушул. Бүгүнкү күндөгү карапайым калктын биз эл өкүлүбүз, биз силердин өкүлүңүз, биз бийликтин өкүлү эмеспиз. Анткени биз бийликке көз каранды эмеспиз. Өкмөт бизге көз каранды болсо, биз силерге көз карандысыз. Биз кыргыз эл депутаты болгондон бизге айырмасы жок. Кыргызстандын бардык булуң бурчуна барып, ошол жердеги карапайым калктын таламын талашуу бул эл өкүлүнүн парызы, элдин алдына карыз деп эсептейм. Ошондуктан мен кайсы жерге барсам дагы ошол кыргыз эл депутатымын деп рахмат. Быйыл тетиги депутаты жок Чоңалай деген жер бар экен. Гималайдын бери жагы Чоңалай. Ал жакка депутаттар деле барбайт экен. Биринчи сиз келип атасыз деп айтышты. Андан кийин Чаткалды кыдырып келдим. Өткөндө Акталаңды мына ушул 3 райондун гана депутаты жок деп мен ойлоп жүрсөм, Нарын шаарынын өзүндө депутат жок. Силер деле Байбиченин баласы болбой калыпсыңар да. Биз ары өтөбүз, бери өтөбүз, 9 жолдун тоомунда болуп, силерге чын айтканда каражат да көп бурулбай кеткен. Мына бүгүн көрүп чыктым да мектептердичи. Мечитиңерге барып жума намазга окудум. Мен жумгалга өткөндө барганда бир айылдан бала бакчасы көп экен, бир айылда 3 мечит бар экен, 2-3 мектеп бар экен. Сиздерде көрдүм, мектепте 3төн отурат. Бир класста 3төн отурат. Жүдө отурат. Анан каяктагы сапат. Нарын шаарында ушу 2 президент окуган мектеп урайындап калыптыр, кулайындап калыптыр. 2014-жылдан бери окууга жараксыз десе дагы окуп атат. Бири бактылуу президент Акаев окуган болсо, бири убактылуу президент Отунбаев окуган мектептин абалын өз көзүбүзбен көрүп келдик. Бирок бизге сырттын көргөзүп атты, болбой эле атайын тапшырма бергенби, депутаттарга көп арызданбагыла деп. Мен чын айтканда мектептин сыртындагы шубасын көйлөгүн көрөйүн деп келген эмесмин. Мен ичиндеги көйгөйүн көрөйүн деп келген. Мен анын алдындагы брусчатка жолун эмес, чийип бараткан полун көрөйүн деп келген болчу. Ошо полун көрдүм. Анан эми бул маселелердин баарын мен бүгүн түшкө чейин Нарындын бир топ жерин көрдүм. Ушу көргөнүм баардыгын жогорку кеңеште көтөрөм. Рыскелди Момбекович, сизди биз патриот, көзгө айткан эч бир өкмөттөн, ошондой эле президенттен тайманбай айткан депутаттардын атаманы сизсиз. Сизге өтө ыраазыбыз. Мындай да, ошону менен да Нарында 31 депутат бар дейт, ошонун көп болсо эле 3-өн да көрөбүз. Анан эле жана шайлоо болот деле, мэрди шайлоолор деле көчө кыдырып калат. Биз 3-4 деле депутатты билебиз. Ошон үчүн Рыскелди Момбеков, сизден суранабыз, баардык депутаттарга кайрылып ушул өңгөчө Нарын шаарынын жашоочуларына өзгөчө статус каратып бериңиз деп суранам. Бизде маселе мындайда, ким Рысбек айланайын Рыскелди. Сен туура сөйлөгөн тайманбаган
мактабасак да кыялыңды айтып коелу да, эч кимден коркпогон Кыргыздын мындай депутат болбосоң да жөнөкөй баатыр болчу баладын бирисиң да. Жакшы келиптирсиң. Чын эле Нарында өзүбүздө Токолдун баласындай да болгон депутат жок да, анан бирок чыныбай келип кетип турат. Таптакыр жок дөөдөн алыспыз. Маселе айтылат, бирок чечилбей калып атпайбы. Анан ушу депутаттардын дагы эң биринчи өзүңөрдөн баштайлы, биринчи нааразычылыгыбызды. Ушу элге карата туура эмес мыйзам жазып жаткандарыңар такыр туура эмес болуп атат. Эң депутаттардын туура эмес кемчиликтерин биринчи айтайын. Бая күнү эми азыр Аштойдун учуру болуп атпайбы? Келатсам, музыкальныйдын астын бир бала түн ичинде караңгыда сугарып жүрөт да. Айланайын, түн ичинде да киши суу сугарабы десем, эже күндүз сугарсак игроток инспекция штраф салып атат бизге. Дейт да, жок бириңерге бириңер штраф сала берсеңер, анда бизди жанагы Кытайга алдап кеткен акчаны түнкү штрафтар менен төлөп жаткан турбайсыңарбы деп. Ал эми экинчи Камчыбек Жолдошбаев ар дайым уш жерге президент келгенде эле келет да. Көмүрдүн үстүндө отурат, атасы чычып берип кеткенсип. Ой, кыш түшүп келатат. Бир келип, макул мындай бербейле, жетим жесирлерге бир 500 килограммдан берип койсо болбойбу? Ушу келбейби сени менен чогуу. Ой, ким эле биздин балабыздын актын таппай калдым, эмоция калтырбайм. Ой, Камчыбекти кошо чакырсаң болмокта. Бул бир, Мустафа. Аны эмне унутуп койдуң? Аны эмне 3 аялдан эле уялып отура бериш керек потом. Бул бир. Келбей атат, эже, келбей атат. Эң чоң көйгөй могу свет маселеси боюнча. Эми Нарын шаары 2 тоонун ортосу аркыраган суу. Бакиев айткан тесек да жок. Бергенде 700 киловатты Кыргызстандын тетиреки, жанареки бир ток неме сайган Бишкектеги ТЭЦке караган, газга караган үйдүн эсебинде эсептеп туруп 700 киловатт берип койдуңар. Ал эми Нарынга 300 эле киловатт бердиңер. Ушуга бир 1000 киловатт бербейсиңерби? Айнай. Нарында мына чыныбай отурат. Акыл Алтынбек деген балабыз бар экен, эми биз деген бирден бөлүп регион боюнча шайлаган эмеспиз депутаттарды. Биз партия боюнча шайлаганбыз. Оштуку да келиши керек бизге. Башкасы да келиши керек. Бу жерге потом жанареки депутаттын башчылары келип кетиш керек да, анан эле качан шайлоолорду келип үйдө жатып алчудай болуп келишет. Келип ошолор ушул бир маселени чечип 1000 киловатт кошуп бергиле. Кошпосоңор ушунун 17-синде митингге чыгалы деп атабыз. Дагы губернатор жаңы шайланган үчүн кое туралычы кичине деп атабыз. Biz Бакиевти жана 1 сом 50 тиын үчүн коолап беле. 2 сом 16 тиын менен турабыз азыр. Унчукпай рахматтап коюп. Анан жана 1000 киловатт деген ал кыштын күнү Трохваска 3 эле күндө жагасыз. 3 эле күн. А бул жөнүнө алдоо кереги жок льготту. Ал льготтучу. Льготту кереги жок. Бизге кыштын күнү 1 сом кылгыла льготту жок эле. Болду. Калганы ошо боюнча кала берсин. Бизге ошол эле эмеде сизге ушул аябай ишенип ушу аябай сизди күтүп аткан, сизди келет деп Мустафа инибиз айткан. Ушу келет дегенде аны ушу кишиден гана бир жыйынтык чыкпаса башка кишиден чыкпайт деп биз баарыбыз ушундай жыйынтыкка келдик. Элдин баары даяр. Мен ушул Нарын шаарынын аты да болом, Айкөл Алатоонун мүчөсү болом. Өзүмдүн да уюмум бар деген. Анан негизи биз саясат эмес, биз эл үчүн гана, элдин гана өзүбүздүн эмени чечкен жокпуз. Ушул маселени чечип берип коюңуз. Көмүрдүн акыбалын көрүп атасыңар. Калория жок. Баары бул эме ядовитый көмүрлөр келип атат. Экология бузулуп атат. Ушул балдарды баккан энелер баары 100% дебейин, бир 90% ушул ooрлуу балдарын көтөрүп алып көрүнгөн квартирада жашашат. Эгерде убактыңыздар болсо, мен 1-2 чүйгө алып барайын. Тиягы биягы урайын деп калган эң эле Нарында арзан квартирада турушат. Себеби ошол баласын эле жөлөк кыла алат да, анын кошумча акчасы жок. Анан бул нымдуу үйлөр болуп калат. Баласы ошо нымга жатып калат. Ушул балдары да көп ооруп атат да. Эми мында урматтуу туугандар, бир топ суроолорду көтөрүңүздөр. Чын айтканда мындай канааттанып отурам да. Чогулуш деген ушундай болсо, көйгөйлүү маселелерди көтөрсө депчи. Азыркы мына акыркы жанагы шал болуп төрөлгөн балдарды 18 жашка дегенчи министрдин орун басары жакшы маселени айтты. Ошол өкмөттө токтом долбоор даярдалат деген, токтом долбоорун бүткөндөн кийин алып премьер-министрдин колу менен жогорку кеңешке келет. Жогорку кеңештин комитетинде каралат. Ошол каралып жаткан жерге мына Алтынбек экөөбүз барып катышып, биз ушул мыйзамдын келишим күтүп аттык эле. Биз Нарын шаарына барганда ушул маселе көтөрүлгөндө, бул эми жалпы Кыргызстандагы
болуп аткан тенденция 18 жашка чейин бак, анан кийин өзү жарты жан болуп жүрөсү. Анан ал сен жарты жаша. 18 деген өлөсүңбү, жакшылык көрөсүңбү, көрбөйсүңбү деп таштап койгон бул чын айтканда мыйзамдын чийкилиги эмес, ошол мыйзам жазган өкмөттүн чийкилиги. Өзү жарты жан болсо, анан аны жарты гана жаша деген бул акмакчылык. Анан пенсия ошо 53 келечи, мен деги эле бул пенсиялык саясатына каршы болчумун да. Элестетип эле 40 жыл иштеп, апасы 55 жашында пенсияга чыгып атат, баласы 15 жыл милицияда иштеп 35 жашында чыгып атат. Апасынан мурун баласы пенсия алып атат. Бул теңдик эмес да. Бул пенсия саясатында мындай тыкаат жүргүзүп мен көп эле айтып келем. Бул теңчилик болбой атат. Анан азыркы сиз айтып аткан маселе боюнча мына азыр министрдин орун басарына да бердим. Улукбек Тойчубаевди кат жазган турбайсызбы? Бул маселе чечилүү жолунда экен. Бирок сиздин сунушуңуз жакшы болду, кыстати болду дегенде буну киргизебиз. Анан гострах боюнча мен бактылуу эле сизден угуп атам да, ушу турак үйүңө, эми турак жай деген турак жай да, ал турак жайга үйүңдүн алдына бир лименка да кирет, короо сайдын баары эле кириш керек да. Анан какайганда тамга камсыздандыруу деген бул жок болсо керек мыйзамда. Мен ушул жерден убада берем, мен барар менен ошол Жумагүл Эгембердиева, мурунку Жалал Абад областынын губернатору чакырып, ушул мыйзамда ушундай жазылганбы? Эгер мындай боло турган болсо, эртең эч ким барбайт. Бул милдеттүү эмес да. Анан 1200 сомго камсыздандырсаңыз, анан жаратылыш кылсаң, анан 160 миң сомго жабыркасаңыз, анан 80 миң сом бербей жатса, эртең ким барат? Эртең ким барат? Анан үйдүн өзүң гана какайган бул туура эмес болсо керек. Мен бул ачык айтайын, бул монча териштирип, анан сизге өзүм жекече жооп берем. Анан электр энергиясы жөнүндө айттыңар да, Ак Талага барсак деле ошол суроо, Ат Башыга барсак деле ошол суроо, Жумгалга барсак деле ошол суроо, Кочкорго барсак деле ошол суроо. Бунун боюнча мен 2 чукурда өкмөткө жазгам, бирок өкмөт так жооп бере албай атат. Нарындын элине шарты катал, же аларга 1 сом кылып бергиле, же 8 ай кылбасаңар да 6 ай кылып бергиле. Арде башка жерлерде 3 ай кыш болот. Ал жакта 6 айдан кем эмес кыш болот. Анан бул теңчилдик эмес болуп калат. Бул жагын карагыла, же акчасын азайтып бергиле, же мөөнөтүн көбөйтүргүлө депчи. Бул маселени мен дагы көтөрөм. Аны көрөсүздөр, эми бул чечилиш керек. Бул мыйзамдуу талап. Мыйзамдуу талап. Мен сүйлөй берейинби? Биринчи микрофон бердиңерби я? Жок, эжеке, мына үчүнчү, сиз айтыңыз, байке. Урматтуу Мустафа, сага чоң рахмат. Сен элдин үнүн уккан кишини алып келипсиң бияка. Биз канчалаган депутаттарды кетирдик ушул жерде. Канчаларына мондай кайрылууларды бердик. Бир дагы маселе чечилген жок буга чейин. Эми мындай да сөздүн ачыгы. Ушул эгемендүүлүк жылы башталгандан бери, биз Союздан ажырагандан бери Нарын шаарына бир дагы мектеп же бир детсад курулбаптыр. Же болбосо бир маданияттын зданиясылары курулбаптыр. Ушул эмне деген жок, бул областтын борбору. Жанакы сиз Рыскелди түнөгүс туура айтып атасыз. Нарында момундай кишилер бар деп. Нарындан чыккан жана Кыргызстанды кармап турган байлардын баары. Ошолордо бир тиын да пайда жок бизге. Мына аттары бар, байлар, биздин жер, биздин айылдык деген. Элге пайдасы жок байлыктын кереги эмне? Элге пайдалуу соопчулукту билишпейт алар. Кайра алып элден алганы жакшы көрүшөт. Жана көмүрдү айтып атасыңар. Мына ошого мисалда мен эми сиздерге кайрыларымдын кыскача айтайын. Рыскелди түнөгүч Алтынбегинин жана Чикалып мектебине бардык. Чикалыптын нымды полун көрдүк деп атасыздар. Ошонун нарын аркы күнчыгыш тарапта 10-чу мектеп бар болчу. 10-чу ыртыстагы Жапар Чолпонбай атындагы 10-чу мектеп бар. Ошонун жанында да детсад да бар. Ошол жерге биз 25 жылдан бери кайрылып эле келатабыз. Кайрылып эле келатабыз. Мына мен өзүм ушунча илгери Текебаевдер келгенде да кайрылгам. Чынбай Акуныч келгенде да кайрылгам. Колуна кат тапшыргам. Макул, быйыл салабыз, быйыл курабыз деген. Андан бери дайын жок. Кетет кагаз келбейт, же жооп жок. Бир жума кубанабыз, бердик кеттен буюрса болот деп. Анан эле жок эчтеке. Ушул шаарга, бул областтын борборуна бир сиз өзүңүз киришип ушул карап бериңизчи. Бир 10-чу мектеп, анан 9-чу мектеп бар күнчыгышта.
балдардын саны батышпайт. Мына 3төн отурган жер ошол жер. Биздики дүкөн деп салынган неме болчу, комплект болчу. Дүкөн деп салынган. Илгери чоң дүкөндөр, гастрономдор болчу. Ошонун баарысын биз өзүбүз ишин баарын өзгөртүп ана мектеп кылып ачканбыз. Азыр биздин мектепте 900 бала окуду. Бер жакта бүт жерин баары чечилген. Бүт баардык кагаздардын баары бүткөн. Былтыр ушул жылы башталат деп атышкан. Биз сүйүнүп атканбыз. Быйылкы жыл бүтүп баратат. Эми ушул 20-жылга бир киргизип бересизби деп сизден элдин атынан суранып атабыз. Окуучулардын атынан суранып атабыз. Ушуну бир өзүңүз көзөмөлгө алыңыз. Алтын мегинин сиз дагы менин атым Каскелең Омошуп Жапар Чолпон атын жагы номер 10 мектептин мугалимин, профсоюз уюмунун төрагасымын. Ошол жерде. Анан дагы бир маселе. Ошол жерде биздин ошо кошуна детсад бар. Ошол жердеги иштегендердин жалпылоо детсадка тиешем да. Айлык акылар 2010-жылы көтөрүлгөндө булардыкы да көтөрүлгөн 20%. Биздики өзү көтөрүлүп, кайра категориясы алып таштаган. Ошону биз кайра түшүп калганбыз. Анан быйыл 30% менен көтөрөбүз деп атышат. Эми көрөбүз, колго алгандан кийин аны ишенбесек, дагы бир балакетин чыгарып, же саатыңды кыскартат, же дагы бир мени чыгарат дагы анан кыскарта баштайт экен. Бул финаттердин иши экен да. Экономдаш керек. Анан мугалимдердин айлыгынан экономдой койсун. Ушул детсадтагы бу детсадтын башчылары, замдары, техперсоналдар, медиктер, поварлардын айлыктары көтөрүлөт деп баягы жасыттым мурун. Ошонун баары көтөрүлгөн жок. Мына ушул маселени да карап коюңуздарчы. Элдин атынан сурайын. Рахмат агай. Жакшы, абдан жакшы. Рахмат. Анан сиздердин келгениңиздерге чоң рахмат. Анан ошондо мен айттым премьер-министрге. Урматтуу премьер-министр, Нарын шаарында 28 жылдан бери бир мектеп, бир бала бакча жок десе, мени мындай карады да, сен туура эмес маалыматты. Жок. Турады шаардын биринен, туура деди. Эми өзүңүздөр чын эле ойлосоңуздар, Ускелди Шидмекич. 29 жылдан бери бир дагы мектеп, бир дагы бала бакча салына элек экен. Бала бакча жок. Кечирип коюңуз, ыйлап алса эмчек кайда деп. Биздин эл көтөрүмдүү эл экен да, унчукпай мейли башка жерлерде көчкү түшүп кетсе, кенедей көчкү түшүп кетсе, вертолет менен тоюптун жеткирип бара атпайбы? А биздики кар жааса малдын баары кырылып атпайбы? Мындай маселелер көп да. Шайлоочуларын чакырбастан өздөрү талкуулайт дечилет. Көрсө, кетээрлерине булардын таркарына бир 8 айлай калды. Мустафа, сизге чоң рахмат. Ушу көрсө депутаттардын ичинде патриот, оптимисттик көз караш менен караган, элин, жерин, айрыкча Нарын шаарын ойлогон депутаттар экен. Мурункуда Турускулов баштаган, Алмаз, Батырбеков, дагы да ушундай депутаттар келет. Бирок эмнегедир областтын борбору болгон шаарга беришчү эмес. Бул ачуу чындыгында айталы. Туура, шаарда көйгөйлүү маселелер көп. Бирок ушул шаардагы көйгөйлүү маселелерди алдыда чыгып сүйлөгөн жолдоштор айтты, мынакей Равшан айтты. Биринчи мен айта турганым, могу электр энергия болчу. Кайрылып турат, мынакей Рескел Чыныйекович. Бул жерде президентке, өкмөткө анан көп эле жасап атабыз. Бирок эмнегедир отписывать этип эле бүгүнкү күндө жок да. Анан мен айтарым мына айланып кетейин. Рыскелди жардам берип койгонуң айланайын. Эми бул Алладан, сен жардам бере албайсың, бирок чечүүчү депутатсың. Мен айтып ошон үчүн кайрылып атам. Акылбек сен дагы угуп койгонуң айланып кетейин. 870 миң энди эске чыкпай калдык. 3 мектептин техпсдсы даяр экен. 375 орунду, бирөө Чыкаловдуку, ал кошумча имарат 500, ал 115 миң биз барып көрдүк. Бирок мен баягы эр жигиттин сөзөлгөн сөзөсүнөн кеп бар. Сөз менде чыкканча ал менин кулум. Менде чыкканда мен анын кулумун. Ошон үчүн этиясында мен азыр Алтынбек дагы биздин экөөбүз бир тармактык комитеттебиз. Ошо транспорт анан курулуштун орусча кураторлору, кыргызча кураторлору биз. Айланып булар бизге келет. Титулду дагы бизге өзүбүздүн комитеттин мүчөлөрүнүн жанагындай льготаларыбыз бар. Мен азыр Алтынбек менен сүйлөштүм. Бул орун басарлык кызматта эгемендик алгандан бери эгер бир дагы мектеп курулбаса,
Бул уят. Ошону кылган өкмөт бул өкмөт эмес. Мен кепилдик берем ушу 2020-га ушу Нарын шаарында бир мектепти титулдук тизмеге киргизип берем. Бизди дагы шайлаган эл болгон. Бирок ошол шайлоодо өзүңөр алдангансыңар. Мындай да, чынында мынагы шайлоо кодекси боюнча өзгөртүү болуп атпайбы? Мен аябай нааразымын. Азыркы жаңы шайлоо кодекси менен келе турган кийинки шайлоодо депутаттар бизден да хуже болот. Анткени жалаң байларга, банкирлерге, базаркондорго, бандиттерге парламент болот. Бул өтө коркунучтуу кодекс келип атат азыр. Биздин үнүбүз жетпей калды. Сиз аксакал эң туура нерсени айттыңыз. Кыргыз Республикасынын конституциясы бар. Конституцияда жазылып турат. Кыргыз Республикасынын жараны шайлоого жана шайлоого укуктуу. А бирок анда партия деген жок. Партияны шайланууга укуктуу деген бирене бар. Жок. Силер партияны шайлап атасыңар. Партия ичине арамды тандап атат. Бул шайлообу же тандообу? Бул чистейшая политическая афера. Саясий коррупцияда уштап азыр мындай киргизип койду 9% депчи. Мындай болбойт да. Мына силерде азыркы жаңы шайлоо кодекси менен партиянын босстору, доочулар аймактарды тандайт, анан капчыгы калың байларды тандайт. Алар келет айтат, Нарын шаарында 9 эле миң шайлоочу аяка не кереги бар. Акталада аз эле шайлоочу аяктан кишинин деле кереги жок. Ат баштан алат, Кочкордон алат, Жумгардан алат, чөтүп шооруңар шоркодой кайт. Дагы жалдырап отурасыңар, эгемендиктен бери мектебибиз жок депчи. Ошон үчүн 50% бул саясий партиялар менен 50% бул мажоритардык. Жергиликтүү эл өзү выдвижение кылып, өзү тандаш керек. Мына ошону шайлоо дейт. Илгертен бери Кыргыздан ушинтип шайлап көргөн да. Азыркы шайлоо эмес да. Мына силер айтып атасыңар да, кыз ала качуу бул кылмыш депчи. А бул эмне айырмасы бар? Атасы менен атасы тандады, балам тигинин кызын алды dedi. Баласы ала качып келди. А бала аны тандаган жок, атасы менен апасы тандады. Азыркы шайлоо кодекс ушундай болот. Мисалы, кийинки шайлоо 2020 өтө опурталдуу болот. Анткени капчыгы калыңдар менен кадыр калыңдардын кармашы болот. Эгер капчыгы калыңдар кайрадан дагы 5 жылга баратса, ного сизге окшогон карапайым калктын баарына кыз болот. Мына ошондон кийин шайлоолор мүмкүн болбой калышы да мүмкүн. Силер азыр туруп айтатсыңар. Мен элита деген бул эң жогорку сапаттуу адам. Картошканын бир элиттүү сорт болот да. Жылкынын бир элиттүү пародасы болот да. Анан адамдардын бир элиттүү болот да. Доронбек Садырбаев окшогон эл өкүлүн элита десең жарашат. Анан биз кантип элита болсо элгечтик кылбай туруп. Эл бизди чимкирик болсо, анан биз өзүбүз жок элита болсок, тарых бизди кечирбейт да. Эртең айтат да, сен кактан элита болуп калдың деп. Сен элита болгондо сен элиң эмне иш кылдың дейт. Же элдик иш кылдыңбы, же элдик иш кылдыңбы дейт. Жок деп койду. Баркыбыз банкрот болуп, кадырыбыз кайтыш болуп турса, эл алдындагы. Анан кийин элита астында турган бул чын туура эмес. Мен сынды сындай кабыл, чынды чындай кабыл алыш керек. Бирок азыркы шайлоо кодексине сиздер дагы карапайым калк добушуңарда өзүңөрдүн сунушуңарды айтпай атасыңар да. Кышында 16 миң сом светке акча төлөп атса, пенсиясы 6 миң сом болсо, мына азыр медсестралар жазыптыр биздин былтыр айлыгыбызды көбөйттү дедилер, көбөйгөндөрү жок депчи. Ушун мен таң калам да, таң калам. Орун алмаштырууда сумуз көбөйт дейт да. Мугалимдердин айлыгын көбөйттүк деп бир жолу алды. Көбөйткөндө кандай категориясын алып койду, саатын азайтып койду, биягын көбөйтүп койду. Эчтекедир көбөйткөн жок да. Анан 40 жыл мугалим болуш деген менен жаңы барган мугалимдикин бирдей кылып койду. Категория кайтап коюш керек. А бизде эмне көтөрүлдү? Штрафтар, туурабы? Штрафтар, айыптар көтөрүлдү. Башка эчтеке көтөрүлдү.
Башталгыч класстын мугалими Байгажова Назира. Менин суроом ошо Рыскелди агайдын сөзүнөн уланткым келип атат. Агай айтып атасыз, сиз ушул жерде мугалимдердин айлыгы көбөйгөн жок. Анан көбөйттү деп койло кайра алып койду деп атат. Туура, буга чейин эле мугалимдер биз эч кимге деле жашыруун эмес, мугалимдер калктын эң аялуу катмарларынын бирине киребиз. Ошол эле пенсионерлер, ошол эле пособие алгандар, ошол эле бюджетниктер, медиктердин катарында биз кичинекей алган айлыгыбыз менен өкмөтүбүзгө, эл жерибизге жакшынакай кызматыбызды өтөп, балдарыбызга билим берип келатабыз. Ушул жерде залда отурган эч кимиси мугалимдин колунан өткөн жокмун деп айта албасаңыздар керек, туурабы? Ушул жерде отурган эл өкүлдөр, мынакей Рыскелди агай сиз баш болгон, Мустафага ыраазычылыгымды билдирем. Ушул жерден мындай түшүүбүздө да көрбөгөн адамдарды ушул жерге ээрчитип келип отурганың үчүн Мустафа сага терең ыраазылык. Алтынбек, өзүбүздүн кулунуз экенсиң, кулагыңарга алтын сөйкө. Артта отургандар телефон ойноп эмес, элдин тагдырын ойлоп бир нерсе жазып отурат деп ишенип атам. Буга чейин мугалимдер бир нече жолу алданып келгенбиз. Рыскелди агай сизден жугуп кетти го, биз сизди жогорку кеңештин аалакыны деп сезебиз. Чындыкты бетке айткан, чырылдаган, ишиңиздин жыйынтыгын чыгара билет го деп, ишиңиздин жыйынтыгын күтүп турабыз. Анан ушул жерден сиздин сөзүңүзгө уландысы, мугалимдер дагы деле алданып келгенбиз. Айлыгыңар көбөйдү деген менен биздин категорияны алып койгон. Мынакей бу жакаңа жака тагып бердим деген менен этегибизди кесип биздин жакабызга тагып берип келатат. Өкмөт дагы деле алдап келатат. Эми менин биринчи суроом мындай. Мектеп жетекчилигине тийиштүү болуп иштеп келаткан завучтар, директорлордун айлыгына ошол кесипте иштегендиги үчүн сабак берип жаткан учурда мугалим деп эсептеп стаж үчүн кошулбайт экен. Ушул жерден бир эле адамды экиге бөлүп коюп атат. Сабак өтүп жатса мугалим деп эсептелет, стаж үчүн кошулат. Стаж үчүн кошумча акы кошулбайт экен. Мектеп жетекчилиги болуп тургандыгы үчүн пет стажы кетет экен. Ушул менин суроома азыр эле жооп алгым келип турат. Бул менин биринчи суроом. Мектеп администрация болуп тургандыгы үчүн мугалимдик кесипте деп эсептелет. Ошол эле учурда сабак берип жатса бул мугалим болуп эсептелбей калат. Муну кандай караса болот? Мугалимдер бул биз токолдун да балдары болбой калып атабыз. Өгөй болуп, бир адамды эки бөлүк айлык төлөнүп атат. Бул менин биринчи суроом. Ал эми экинчи суроом болсо, бул башталгыч класстардын мугалимине тийиштүү да. Мурун жогорку класстардын мугалимдери 67 сом менен айлык алып келишкен ар бир сааты үчүн, туурабы? Анан кимге тийиштүү болду экен ушул вопрос, ушул суроо? Кимиңиздерге тийиштүү болду экен? Колуңуздарды көтөрүп койсоңуздар. Кимдер тактап жооп бере алат болду экен? Эч кимге тийиштүү эмес экен да? Улантам. Назира, сиз сурооңузду мындай берсеңиз, анан бул жакта мына азыр сурооңузду тактап жазып алалы, анан ким жооп берет, биз азыр өтөт. Хорошо. Жогорку класстын мугалимдер 67 сом менен айлык алган учурда башталгыч класстын мугалимдери 81 сом айлык алып келишкен. Мындайча айтканда 20% менен. Эми азыркы жаңы чыккан закон боюнча 30% саат носителине көтөрүлүп атат. Азыркы кезде биздин окуп бизге жеткен маалыматтар боюнча жогорку класстын мугалимдеринин айлыгы 95 сомдон эсептелип калат экен. Анан биздин башталгыч класстын мугалимдеринин ишин эң оор экенин билесиңер. Кичинекей баланы эрежеге жеткирип, чоңойтуп, кадимки адам кылып, жогорку класстын колуна салып беребиз. Ошол учурда биздин айлык 95 сом менен калабы же саат носителине болуп 30% көбөйткөндө 114 сом менен эсептелеби? Же дагы эле баягы жеңибиздин учун кесип, сага чөнтөк салып бердик, колуң ишибесин деген жоопко калып калабызбы? Кандай деп түшүнсөк болот муну? Ушул мен азыр эле жооп алгым келип атканы ушул болчу да. Анан ушул жерде келип аткан эл өкүлдөргө, Рыскелди агай, сизге ыраазычылык билдирем. Эч кимге жашыруун эмес, азыркы учурда бийлик менен элдин арасында ажырым болуп калган. Көп нерсени бизге ошо бюджеттик мекемелерде иштегендерге тыюу салып келген. Айтпагыла, эч нерсе кылбагыла деп Почемкино поселкаларды түзүп, болгон жакшы жагын жылтыракты көргөзүп, жакшы болгон жылтырак тамагыбызды алдыңыздарга коюп, жогорку жактан келген конокторду узатып келгенбиз. Ушул менин суроомдун артынан ушу биздин Нарын шаарынын билим берүү тармагында отурган башчыларга эч кандай кысым көрсөтүлбөйт го. Сенин баланча мугалим момундай сөздү айтып салды деп кысым көрсөтүлбөйт го деп ишенем. Рахмат. Нарын шаарынын суулук
борборунан келдик. Биз ушул жерде биз патент алып иштейбиз. Биздики обязательный патент, биз 600 сом төлөп иштейбиз. Андан тышкары бизге азыр налогтон патент бербей жатат. Анткени силер пенсионный страховой полисти төлөшүңөр керек обязательно. Аны төлөбөсөңөр патент бербейбиз дейт. Ал патент албасак бизге 10 миңден штраф түшүп атат. Биз ушу страховой полисти сөзсүз түрдө төлөшүбүз керекпи? Ошо суроого жооп берип койсоңор ушул жерден. Анан биз ошону эсептегенде бизге 2600-2600 чейин чыгып кетет экен. Биз андан тышкары биздин еще арендага төлөйбүз. Андан тышкары бизде деген ушул жерде көбүнчө ушул жерде жалгыз бой аялдар иштешет. Квартиралап жашашат. Ошо менен биздин жалпы эсептик жумушка эле кетирген эсебибиз бизге 10 миңден ашат да. Биз да бир айда 15 миң табабыз. 5 миңге биз кантип бала чакабызды багып, кантип биз квартирабызды төлөйбүз? Биз ушул сөзсүз төлөштө 1826 сомду биз страховой полис алышыбыз керекпи? Ошол суроого жооп берип коюңуздарчы, сураныч. Биз анткени биз аны төлөй албайбыз. Биз андан тышкары биздин аренда төлөйбүз. Биз андан тышкары биз патент алабыз. Биз андан тышкары деген биз деген Бишкек шаарындагыдай 600 миң сомго кыркпайбыз. Биз аялдардын чачын 200 сомго, эркектердин чачын 100 сомго кыркабыз. Рыскел Чыныбеков экөөбүз бир нерсени убада кылдык. Нарын шаарына эмдиги жылы бир мектепти титулный листке киргизгенге аракет кылабыз. Экөөбүз бир комитеттебиз. Экөөбүздүн мындай бирден мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошону колдонсок дагы ушул Нарын шаарына деп аракет кылабыз. Жолдошбаев Камчыбекке салам айта бардыбыз. Ал да менин коллегам. Аны да эл шайлаган. Анан ага мен аны кантип сүйлөйм? Ага бир гана эли гана сүйлөйлө. Шайлоочулар сүйлөйлө. Мен мисалы Рыскел Чыныбековичке бу дагы элден шайланып келген депутат. Муну сүйлөгөнүнө Рыскел Чыныбековичтин берген оюна мен комментарий бере албайм. Биз эртең менен жанагы государственный ипотечный компания миг салган үйдү барып көрдүк да. Бир комнаталуу үй, батирлүү үй 1 миллион 400 миң сом экен. 2 комнаталуу үй 2 миллион экен. Ала турганыңар барбы араңардан айтып койчу? Жок. А эмнеге? Бул аты арзан турак жай. А чындыгында бул кымбат турак жай. Өтө көп көйгөйлөр айтылды, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Мына сиздер көңүл анан сиздер айтып атпайсыз, биз бул маселени карап чыгабыз, карап чыкканча булар пенсияга чыгып атпайбы? Улам бир министр келет, улам бир депутаттар келет, анан ушинтип эле убада бересиздер, карап чыгабыз дейсиңер. Сен карап чыкканча биздин менен мөөнөттүп калат койбу? Ошон үчүн жанагы мыйзамда болгон алешендиктерди бири-бирине карама каршы келген нерселерди тезирээк жоюшуңар керек да. Эмне үчүн карапайым эл жебеге самсыз акча төлөш керек, штраф төлөш керек, патент да төлөш керек, социалдыкка да төлөш керек, баарына төлөш керек. Өкмөт элге эчтеке төлөбөш керек. Эми алас келгенсип штраф да төлөп таштадыңар, айып бул деп. Түкүркө төлөтмөй болушкан. Мына элдин бүгүнкү күндөгү бийлик болгон ишенимин урматтуу өкмөт мүчөлөрү уктуңуздар да. Бунун баардыгын депутаттар бизге кылып аткан жоксуздар. Булар айтып атат. Бизге өкүлдөрүнө айтып атат. Шайлаган депутаттарына ушуну өкмөткө айтып койчу. Чече турган сиздерсиздер да маселени. Ошондуктан урматтуу Кыргыз өлкөсүнүн өкмөт мүчөлөрү ар бир тармак ушул жакка келип Нарындын эли менен жолугушуп кайсы көйгөйлүү маселелерди анан чечкенге аракет кылыңыздар да. Мына биз депутаттар отурабыз, ошол элдин таламын талашып, келгиле чогуу иштеп ушул элдин жашоосун жеңилдикке кылалы. Могу мыйзамда болгон алешендиктерди баарын жокко чыгаралы. Эмне үчүн күндөн күнгө элдин бийликке болгон ишеними төмөндөгөндөн төмөндөп баратат? Мына ушундай нерселерден. Анткени бизде баары да көтөрүлүп атпайбы? Тамак аштын көтөрүлгөнү, аз келген тарифтер көтөрүлүп атпайбы? Бизде бир гана нерсе көтөрүлгөн жок, бул эл көтөрүлгөн жок. Туурабы? Мына чындык. Чындыкты биз айланып жүрөбүз керек. Эми бул жерде аябай көп келди, мен көпүнө жооп бере албай калдым керек. Кызмат сурадыңыздар, кеңеш сураган бар экен. Дары-дармек да сурады, кат жазгандар, там да сурады. Рахмат нарындыктарга, атбашылыктар деп саатымды сураган жоксуңар. Эми калган суроолорго жооп бере албай койсок, мына биз Алтынбек экөөбүз бир комитеттебиз. Биз ар дайым ошо эл менен жолукканда чогуу комитетте дагы эл менен жолукканда иш аракеттерде чогуу жүрөбүз. Жанагы биз айтылган убадалардын бардыгы ал убада, ал дысы ырык айланып убада болуп калбайт.
артынан түшүп болсун дагы аларды аткарганга аракет кылабыз. Ал эми калган көтөрүлгөн маселелердин баардыгын көңүлгө алабыз. Көтөргөнгө аракет кылабыз, чечкенге аракет кылабыз. Мынагы өкмөттүн өкүлдөрүн дагы биз ушул жерге атайын алып келдик, ушу элди уксун деп. Бизге эртең жогорку кеңеш айтканга жакшы болот. Булардын министри келгенде айтабыз, сиздин орун басарыңыз ошол жерде Нарын барган, элдин оозунан уккан, эмне үчүн сизге айткан жок? Сиз эмне үчүн билбейсиз? Деп өктөп сүйлөгөнгө бизге дагы мүмкүнчүлүк болот. Мунугу сиздердин бүгүнкү айткан ар бир сөзүңүздөр бул бийлик үчүн ачуу сигнал болуш керек. Мына бийликтин ар бир артыбызга 8 министрликтен келди, баардыгы уктош керек. Бирок баардыгы эле жерде ушундай. Мына биз элди кыдырып жүрөбүз, кайсы гана жерге барбайык, баардыгы эле жерде бир ыраазы болгон кишини уккан жокмун. Баары эле нааразы. Жүзүңүздөрдөн күлкү кетпесин, чыдам кетпесин, ынтымак кетпесин. Ийгилик каалайм. Бар болуңуздар. Biraz чыдап туруңуздар.